Азыр Карабак айыл өкмөтүндө көп жылдан бери жери берилбей, эл муктаж болуп калгандан ушул 300 гектар жерде урматтуу Садыр Жапаров, президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен ушул 300 гектар жер трансформациядан өтүп келип, мына бүгүн элге берилүү алдында турабыз. Кудай калса бул жер бир чоң айылдардын катарында болот. 1500 азыр биринчи поток менен 1500 адамга берилет азыр. Дагы бир иштери бар кичине. Алар менен дагы 300 жалпы 1800 адамга бүгүндө жер берилет. Бизде азыр кезекке жер алууга муктаж болуп кезекке тургандардын саны 3000ден ашууга болуп калды азыр. Демек толук жетпейт экен да? Толук жетпей калат. Келечекте бул астында дагы бир 250 гектардай жерибиз бар. Ал дагы трансформация кылып туруп даярдасак, Кудай калса жерге болгон муктаждыкты чечебиз. Анан канча сотуктан берилип атат ошол тууралуу? Азыр бул 10 сотуктан берилип атат. Ар бир жанга 10 сотуктан жер берип атабыз. Анан бул жердин инфратүзүмү кандай болот? Бул караган эле талаа, адыр жер экен. Элечите бул жерде азыр майдан каналы курулуп бүткөн. Бул жерде бир өнүккөн айылдардын катарында болот деп эсептейбиз. Бул азыр какыраган болгондон эл муктаж. Суга суу каналы чечилген. Мына биз дагы таза суу боюнча дагы проекттерди уже даярдап койгонбуз. Элкелер менен Кудай калса таза суу маселеси дагы чечилет. Нар жактарга барма, анан баланы алган. 66 бүттү. Карабак айылында мына 20 жылдан бери жаштарга жер бөлүнөт, үй салууга. Мен 3 жылымды үйлөгөнмүн. Мен эмес мына ушул жерде канча адам турса, көпчүлүгү bir үйдө 3 семья, 4 семья, 2 семья азы. Шуну чогуу жашап атабыз да. Анан жердин жоктугунан балдарыбыз ички миграция, тышкы миграция болуп бар шаарга кетип калган. Анан мына азыр эми жалпы карапайым элдердин атынан аткаруу бийлиги, президентке бардык арачылык билдиребиз. Бул карапайым эл үчүн эң чоң олжо болду. Эң биринчи биз мына чек арада турабыз. Чек ара Худжан обласы 3 миллион халкы бар. Biz Баткен обласынын 500 миң халкы бар, анында бир 200 миңи миграция ички тышкы. Эң көп миграция Баткен областында да, Баткен районунда кадым жай. Кудай кааласа эми биз балдарды ушул жерге үй салып, жайласак, келечекте улуттун саны көбөйүп, балдары ушул ата журтту, ата конуштарды элеп калат деген үмүттөбүз. Ana İslam. Нар жагына. Мә, апаргын. Буга чейин жер берилген, бирок азыраак болгон. Бир 70 гектар, 50 гектар берилген, бир 15 жыл алдын. Бирок анда эч канча адамга жеткен эмес, анан бебечерелер алган эмес анда. Акчалуулар алган, тааныш барлар алган да. Азыр нак бебечерелер алып атат да азыр. Чыныгы муктаждар. Чыныгы муктаждар алып атат азыр. Кантип комиссия түздүңүздөр, эмне болду ошол? Комиссия чоң жыйын болду айылда. Айлык клубда жыйын болду дагы. Ким комиссия болот? Көрсөткүлө деп туруп. Ошол жерде элдер көрсөттү. Анан тышкары депутаттардан кирди, айыл өкмөттүн аппаратынан кирди. Ошол жерде ошентип түзүлдү комиссия. 1 жыл иштеди комиссия. Категорияларды кантип карадылар, мисалы үчүн? Кантип? Категориясы мыйзам чегде болду. Кезек менен. Чоңбу, кичикпи, кандай болсо да, муктажбы, муктаж эмеспи? Кезеги менен берилет. Кезек мыйзамда ушундай экен. Кезек менен берилет. Мурда жерди сатып алгандар алабы же албайбы? Жер алган эмес, бирок башка жерде өзүнө үй салып алган, сатып алган, ошондой үй жайы бар, муктаждыгы жок. Өзү кодекс боюнча ар бир кыргыз жараны бир жолу бекер жер алыш керек. Комиссия ошентип караган, бирок акырда эле ушундай проблема чыкты. Бүткөндө комиссия ошолор дагы алат деп чыгарган. Бирок азыр жокору жактан бирөөнүн атыга жер алган, өзү өткөрүп алгандарды уже ошолор албасын деген эме болуп атат. Алар бирок наразы болуп атат алар. Бирок аларга бериш керек эле да, бир жолу бекер жер алыш керек алар. Сатып алган же бирөөдөн дарение кылып алган. Демек наразы тараптар бар. Наразы тараптар бар ошондой. Аларды да туура түшүнүш керек. Телефон.
Leştirip durup ele nары kazık barыңızдар. 67. 66 siz mi? 66. Vay Ya malatı men yok bu. Gel. Vay cık karan yürüdü.